Assalamu alaikum. Жақында үйлөндүм. Келинчегим музыка тармагында 5 жыл илим алган. Эл алдына чыгып ырдайт. Ага ырдаба деп айтсам, кылганына кыянат кылган болбоймунбу дейт. Аллах таалам разы болсун. Эми аялды алып атканда ар кандай аялды ала беребиз да. Мусулман эле болсо, же христиан болсо, юдей болсо деле ала беребиз негизи. Бирок жакшырагы диндер аялды алгыла деген. Макул эми алдык. Аллахым разы болсун. 5 жыл илим алган болсо музыка тармагында. Ал сизге ырдап берсин, көчөгө ырдабасын алчы. Себеби шариятыбызда музыкага тыйым салынган. Жакшы эмес. Көптөгөн маселелер бар музыкалар боюнча. Ошого анын акысына кирбейсиз, аны кыяматтан куткарып атасыз, күнөөдөн куткарып атасыз. Элдин астына чыгып ырдабаса, сиздин астыңызда ырдасын. Эгер ырдагысы келсе. Башка чоң ырчылар азыр барып жакшы Куран жаттаган адам болуп кеткендер көп, Демек Иван Васильевич меняет профессию деген бар беле, Шундай барбы? Шундай кино барбы? Иван Грозный, меняет свою профессию деп ансарында бу профессияны өзгөртсөк болот, Жакшы жагын, 5 жылда окуп алып ошол эмне кылып 20 жыл окуп деле. Assalamu alaikum устаз. Чилде мезгилинде чилде сууга шипа экен деп сууга түшкөндөр көбөйдү. Иманыбызга залакасы тийбейби деп. Тийбейт, эмнеге тийсин? Бул медициналык маселе болуп атса, медициналык маселени эмне себептен динге байлайсыңар? Диндин өзүнүн маселеси бар. Соодага соодагерлерден сурайбыз. Анан Курандын аяттарына алымдар салыштырат. Соодагерлердин амалы риба, сүткорлук болбой табы? Дурус. Медициналык маселелерди медиктерге жөнөтөбүз. Ушул туура элеби, адам өлбөйбү? Дурусбу? Бисмилла. Ошон үчүн Абу Ханифа рахматуллахи алейхи дагы медициналык маселелерди ошол өзүнүн мезгилиндеги врачтардан сурап, анан фатва берген. Абу Юсуф Мухаммадтар соодагерлердин арасынан кирип, кантип сатып атасың, кантип сатып алып атасың деп карап, шарттарын карап, шариятка туура келеби, келбейби эрежеге салып беришкен. Демек, чилде мезгилинде чилде сууга шипа деп түшүп аткан болсо, бир врач айткан чыгар. Муну эмне деп коет? Демек, ушинтип түшүп атабы? Ден соолукка зыян келбегендей болуп түшкөн болсо, зыяны жок. Аны медиктер менен кеңешип коюш керек. Биз бирок ошо окшошту бирөөсүн кылып атабыз, эмеси азырчы. Баняга барабыз. Банядан Элдияр деген доктор бар, эми жөнүнө укмуш ал. Өрттөйт 15-20 мүнөт. Андан кийин эшиктеги муз болуп калган бассейнге түшөсүң. 3 мүнөт, 4 мүнөт турасың ичинде. Ошентип 4-5 жолу кылып атабыз, мисалда, бир жумада. Ошол жума жакшы жүрүп атабыз. Ошо окшошпосо керек. Анан Чөйбек деген ажеке бар. Көлдө. Балыкчынын имам хатиби болсо керек, Чөйбек ажы. Ал ошол көлдө дайым чакырат да, бир чилде бар, ушунда сууга түшүүбүз керек, сонун болот. 1 жыл оорубайсыз депчи. Коркуп барбай жүрөм. Кече чогулушта көрүп калдым. Корктум дагы ошого чакырабы депчи. Ал киши азырга чейин тың да. Илгери Жигули менен бир машина менен ажыга барып келген киши да. Ошондой болуусу мүмкүн, Эми бул динге байланыштуу эмес, бул медициналык маселе. Анан калса орустарды сууга түшүү салтына аралашып кетип жатышпайбы? Ал крещение, ал ибадат ал. Ошого окшошуп, мынтип чокунуп, бир түшүп мынтип атсаң, анда окшош болуп каласың. Жөн эле секирип, муздак сууга кылып, мындай экөө эки башка. Анда тиги жаңы төрөлгөндө христиандар балдарын дагы жууйт, бир нерсе кылып, сууга жууйт да. Биздин төрөлгөндөн 7 күнөн жуудуруп атпайбызбы? Окшош болуп калып, этикатка карайт, ишенимге карайт. Сыртынан карап окшошкондо эле ошондой болуп калуу эмес. Этикат болуш керек. Жүрөктөн болуш керек. Мен ошолорго окшойн деп мында кылып ийсең, анда окшош болгон манташаббаха би кавминге кирип кетишиң мүмкүн, Ассаламу алейкум устаз. Кече зара кылганда зара кылган мүчөнү кагаз менен кургактап койсо болобу? Же жууш шартпы? Кээ бирөөлөр жууш керек дейт, кээ бирөөлөр кургактап коюу жетиштүү дейт. Ошол кээ бирөөлөрдүн экөөнүн тең айткан сөздөрү туура. Эгерде ошол зара кылганда, мисалы аялдардыкы менен айтайлы, аялдардыкы эгер чачырап кете турган болсо, зара кылганда.
анда жууш керек болот. Арчып коюу жетиштүү болот, жууш керек болот. Чыккан жерин чегерегине чачырап кетсе. Эгерде эркектерде зара кылганда мындай түз чыкпастан бияк чачырап эки жагына чачырай турган болсо анда жууш керек болот. Анан түз эле атсаңыз, анан арчып кое турган болсо анда зыяны жок. Сууктан ден соолук сакташ үчүн учун кургактап, анан калган даратты алса болот. Шалбактап эле жууй берсеңиз анда ооруп каласыз. Молдолордун эң чоң проблемасы ошо, муздак сууга жууган сайын сооп көп болот экен деп уже 35тен кийин доктор жүрөт да. Ошон үчүн эмне акыры неме кылыш керек. Ошону жууй турган болсо деле ошо башын жууп, мындай ысык суу менен кылып кылса болот. Бирок кургактап койсо, чачырабаган болсо дурус эле. Ассаламу алейкум устаз. Акыркы бир ай ичинде үйгө кирсем эле жүрөгүм кысылып атат. Келинчегим менен тез уруша турган болуп калдым дейт. Себеби үй жыйналбаган болсо, үйгө барганда тамак дайым болбосо, үй таза болбосо, киргенден кийин жүрөгүм кысылат да. Кээде меники деле кысылат. Үйгө кирсең таза болбой калсачы. Бирок ошону эле сөзсүз эле кара дуба болду, анан сыйкыр болду дегенге шашпай туруш керек да. Кече бир адам келип, бүгүн бир адам келиптир да, мен муфтиятта. Бизге кара дуба окулуптур. Сен ким, бабанысыңбы, кимсиң сен? Салымбековсыңбы, кимсиң? Сага ким акча кетирип дуа кылып атат? Эмнеге? Турабы? Bir anda bir артыкча бир нерсе болсо ошого жетейин деп, же көрө албашчылыктан кылса болот да. Азыр эми ошол сыйкыр кылгандар деле бул арам иш, динден чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү бар, чыгып да кетет, Аллах алам. Себеби сыйкыр кылгандар капырлык кылмайынча сыйкырлык кыла албайт дейт. Биринчи капыр болосуң, анан сыйкыр жиндер сага кызмат кылып баштайт. Анан ушу сага алар $1000, $2000сыз кылбайт. Биздин дем салгандар $1000 алып атат, сыйкырчылар ошо көп алат. Анан бирөө $3000 сарптап, сен эмне сыйкыр кылсың сен? Мындай артыкчылык эмне бар сенде дедим да, эмнең бар? Десем биз жөнөкөй. Анда ким кылат сага? Эми көрө албас. Көрө албастар $2000 сага кетиргенден көрө өзүнүн бир керегине жаратпайбы? Эгер бирөө сүйүп, красавчиксиңби дедим. Эмне? Айттым, Алла үчүн айттым. Укмуш сулуусуңбу эмне? Şu sen biröler eyle algıday. Je sen sulusun bu sağa jeteyin degende. Jönөкөй эле карапайым эле аялдар. Har bir нерсеге эле мага жин тийди, har bir нерсеге эле кара дуба болду, har bir нерсеге эле мага көз тийди дей берип, внушение кыла бербеш керек. Аны такташ керек, мындай адиске барып, адистердин дагы жанагы бизнесмен адистерге эмес, чыныгы адистерге. Жыргалажыга окшогон, кепилдиги бар, дай устаздарга барып текшертсе, эгер бар болсо макул. Анан ошо эмне кылыңыз макул, жүрөгүңүз кысылып атса, барып дем салдырыңыз. Мисалы үчүн ошол Жыргалык кары бар, Нур Мухаммед кары бар. Эгер Жалал Абадта болсо Жүкеш ажы бар, Чубак ажы дайым мактаган, Чубак ажыга дем салган Жумалы деген ажы бар, машалла. Өтө күчтүү. Ассаламу алейкум устаз, умрага рассрочка жолу менен барса болобу, кененирээк түшүндүрүп берип коесузбу дейт. Эгерде мурабаха деп айтып аткан болсоңуз, мурабаха менен умрага барганга болбойт. Мурабаха деген нерсе бир нерсени сатып алат дагы, анан кайра үстүнө кошуп сатат. Ушул жеринде уруксат бир компанияга барды дагы, умраны $1500 алды дагы, сага 1600 менен сатты, сен бөлүп төлөйсүң деди. Макул. Биринчи кадам туура. Экинчиден мурабахада ушундай маселе бар. Эгерде сатып алган нерсең барып төлөй албай калсаң, 5 жылга бөлүп төлөйсүң да. Төлөй албай калдың, такыр мүмкүнчүлүгү жок болуп калса, алып берген машинени же үйдү сатат дагы, өзүнүн баягы төлөгөн акчасын өндүрүп алат да, калганын кайтарып берет да. Эгер умраны ошондой кыла турган болсок, умра кылып келди, 2 жылдан кийин төлөй албай калса, соуун аласың, эмнесин аласың? Ошого мурабаха азыр уруксат бериле элек. Умрага. Жөн бирөөгө рассрочка кылып атса, мурабаха эмес. Сен барып келер, бөлүп төлөйсүң. Кийин да Кудайдын айтканы болсо, ал башка маселе. Эгер мурабаха менен барам десе болбойт. Бирок ижара бабы менен барса болот деп айтылып атат. Азыр ижарага мындай ижара калынат да. Төлөп өтүрүп акырында кутуласың дейт.
Wallahu alam. Azırkı 21-kılımda kandy kızda büylönüş kerekti. Şunu men de bilbey etem. Ha? Kızlar көп da. Anın çındığında bizim jaştar azır problema olup atkan. Kızdardın talaptары ötө жогору, балдардыкы төмөн. Kızlar жөнөкөйлө kızlar мындай талаптарды бою мынча болуш керек, красавчик болуш керек, үйү болуш керек, машинеси болуш керек. Азыркы заманда 25-тен 28-ге чейинки жаштагы балдар ушу айтылып аткан талапты аткарууга 80% жаштарга даяр эмес. 25-тен 28 жашка чейинки балдар, 25-тен 28 жашка чейинки балдар жана кыздар талап кылып аткан нерсеге жете элек. Алар ошо сен айткан нерсени жетиш үчүн кеминде 35-ке чыгыш керек. Андай шарттарды койбош керек да. Негизги нерсени бактылуу болууну, иманын караш керек да, бисмилла деп не? Алдыга жылай баш керек. Анан кээ адамдар болот да, ошо үйү дагы бар, машинеси дагы бар, баары бар, бирок бакыт жок болот. Ошондо эмне болосуң? Ошо бишип жейсиңби үйүн? Негизги нерсе диндарды тандай бергиле, иншалла бактылуу болосуңар, иншалла. Мечитке кат жазып үйлөнсө болобу дейт. Мечитке кантип кат жазып? Ондай болбойт. Мындай медреселер бар, кыздар окуган медреселер, Куран жаттаган жерлер бар. Ошо мудирлер менен барып сүйлөшүп, биз ушундай үйлөнөн деген жакшы ниетибиз бар, намазыбыз бар, такыбабыз иншалла. Эгер мүмкүнчүлүк болсо көрсөк, сүрөттөрүн көрсөк, эгер манан жакса бирөө ошол сөзүбүздү айтып көрсөк десеңиздер дагы болот иншалла. Аны үчүн ошол окуу жайларга барып сүйлөшүш керек. Мен келинчегим экөөбүз тамашалашып калдык да. Анан мен айттым, чото мен эч ким билбей атат окшойт. Мен кастинг жарыяласам окшойт. Анын сарында сиз да кастинг жарыялап коюңуз. Мен үйлөнөмүн. Мага мынча жаштан мынча жашка чейинкилер болсо аламын деп Инстаграмыбызга жазып коюң. Анонимно мен ошол өзүм немесин эмне сыр сактап берем деп чыгарсаңыз мүмкүн иншалла ниети барлар жазышы мүмкүн. Кээ бирки алтындар көрүнбөй кумдун ичинде жаткан болушу мүмкүн да. Ошого чыгып калышы мүмкүн иншалла. Устаз үйдөгүлөр кредит алып бизнес баштаган, азыр карыз көп. Мени менен байкем 1-класстан бери жардам берип иштеп жатабыз деп. Жумуш кыл деп азыр намаздарым да каза болуп жатат. Үйдө күнүгө жаңжал, үйгө баргым келбейт. Эмне кылсам болот дейт. Көрдүңүзбү? Кредиттин арамдыгы. Аллах Таала менен пайгамбарыбыз согуш жарыялаган арам нерсе эч качан адамды жакшылыкка алып барбайт да. Алып атканда сонун кубанычтуу болосуң, алып атам сага берип коет да. Төлөгөнү келгенде монтип кыйналасың. Балдардын жаштыгы кетет, балдардын өмүрү кетет, балдардын илим ала турган жолун тосот. Койчу кыйынчылык да. Ошол кредиттердин көпчүлүгү эмне? Же той өткөрүш үчүн алган, же атасы өлгөндө ошо бир жылкы союш үчүн алган, же бир нерсе. Же болбосо бир машина алыш үчүн, же болбосо чоңураак үй салыш үчүн ушул үчүн алган да. Анан акыры барып туруп анан кийин ушундай арам нерсеге токтолуп калып атат. 1-класстан бери төлөп аткан болсо, бизге суроо бере турган даражага чыгып калса, демек 10 жылдан бери төлөп атат деген сөз да. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Кандайсыз устаз? Эгер жаңы жылды үйдө өз ата-энем менен эч кандай арамы жок тоссом, күнөө жазылбайбы? Койчу, ушу биздин майрам эмес ошо. Биздин майрам Курман айт менен Ороз айт. Бул жөнөкөй гана күн, өткөрүңүз бисмилла. Демек ошол күнү бир нерсе кылыңыз келип атса, демек сиздин жүрөгүңүздө ушул күнгө караган бир урмат бар да, же ата-энеңиздикинде бар. Эмнеге бүгүн тоспойсуз? Именно ошол күн тосоюн деп атасыз, демек ошол күндү жакшы көрөсүз. Мусулман эместердин, жанагы капырлардын диний майрам болбосо дагы мусулман эместердин майрамын кылбаганыбыз жакшы. Бирок бирөө туулган күнүң менен, же болбосо бирөө жаңы жылың менен десе капыр болбойт, ушуну айтып коюш керек. Мен ушинтип айтсам, бул музыканы туулган күндү тосса боло берет дейт. Анан бул жаңы жылды майрам дейт. Ал мен да айткан жокмун. Жаңы жылды майрам деба, биздин майрам эмес ал. Болгону жаңы жылды кокустан бирөө коллегаң, кошунаң, жаңы жылыңыз менен десе, рахмат деп койсоң, капыр болбойсуң дегенди айтып атам мен. Капыр болуу оңой нерсе эмес.
же болбосо жаңы жылыңыз менен деп кээде биздин союз мезгилинде төрөлүп калгандар бар да, атаң бар, чоң атаң бар, абаң бар, куттуктабай койсоң капы болуп калат. Ошон жаңы жылыңыз куттуу болсун деп койсоң капыр болуп кетесиң деген нерсени айтпай атабыз биз. Эмне айтпаган жакшы. Ошол куттуктабаш керек. Анан бирок ушундай болуп калса капыр болбойт деген маселени айтып атабыз. Жаңы жыл тоскула деп эч ким айткан жок. Ассаламу алейкум устаз. Ханафи мазхаб менен Шафи мазхабын окшошпу дейт. Жок, окшош эмес. Ханафи мазхабы такыр башкача өзүнүн усулдары, эрежелери бар. Шафи мазхаб такыр башка өзүнүн усул эрежелери бар. Шафи мазхаб көбүнчө хадистин риваяттарына, сахихтерге карап амал кылат. Себеби имам Шафи, имам Абу Ханифа бул дүйнөдөн өткөн жылы төрөлгөн. Абу Ханифа ага чейин фикты негиздеп бүтүп анан кийин өлгөн. Бирок имам Абу Ханифанын илиминен пайдаланган. Имам Шафиден сурашкан, бул илим сага кайсыл жактан келди, кантип үйрөндүң дегенде би кыраати кутуб Мухаммад бин Хасан Шейбани. Мухаммад бин Хасан Шейбанидин китептерин окуп ошол даражага жеттим деген имам Шафидин сөзү бар. Имам Ахмад бин Хамбал айтат, бизге имам Шафии келгенге чейин хадистерин насых мансух, өкүмү кеткен, өкүмү кетиректи билбейт болчу дейт. Качан имам Шафии келгенден кийин билип баштадык дейт. Имам Шафии аны Мухаммад бин Хасан Шейбаниден үйрөнгөн. Ошого бирок муштахид мутлак өзүнүн эрежеси бар. Ошого бул өзүнчө медресе, бул өзүнчө медресе. Ортодо талашыбыз бар. Ошол талаш бир 20-30%-ын тегерегинде 80-70%-ында биз бир пикирдебиз. Ошол талаш тартыштарда биздики туура дейбиз. Алардыкы ката дейбиз. Бирок туура болуп калуусу мүмкүн. Иштихади маселе. Алар айтат, биздин мазхабыбыз туура, алардыкы ката дейт. Ошон үчүн 20-30%-ында талашкан боюнча калып кеттик. Аларда өзлөрүнүн далилдери бар, биздин да өзүбүздүн далилдерибиз бар. Себеби ислам илими бул так илимдерге кирбейт. 2 жерде 2-ң 4 дегендейчи. Бирөө мындай түшүнсө, бирөө мындай түшүнөт. Бир хадис бар. Бир хадистен бирөөлөр фарз дегенди алса, бирөөлөр мустахаб дегенди алган, бирөө важипти алган. Бир хадисте бирөө сахих деген, бирөө мутаватир деген, бирөө мавду жалган хадис деген. Адамдардын иштихады, илим деңгээли ар кандай. Бул хадистен имам Шафии башкачараак түшүнгөн, Абу Ханифа башкачараак түшүнгөн. Сен кайсы медресени эрчисиң, өзүңүн чөлкөмүңгө карап ошо медресени эрчи бересиң. Ва саллаллаху таала хайра халк Мухаммад ва аля али ва сахби ажмаин. Амин. Ошо окуган илимдерибизди берген жоопторубуз Аллахым туура кылгын. Адашуудан Аллахым өзүң асырагын. Элибизге, жерибизге тынчтык, аманчылык бергин. Ушул мечитти курган инсандарды Аллах таалам эки дүйнө бактылуулугун бергин. Түрк элине, Түркиядагы элдердин вакфынан салынган ушу бизге ушундай жаркыраган мечитке биз ушинтип ушул жерде сабак кылып атабыз. Биздин кылган сабактардын сооптор аларга да жетсин. Ушул мечитти иштеткен, караган, 5 маал намазын биздин ушу жылуу, жумшак кылып бергендердин баардыгынан Аллахым ыраазы болсун. Элибизге, жерибизге тынчтык, аманчылык болсун. Рахматке